башташыбыз керек да айыл жерлеринен. Биздин айыл жерлерде канча деген балдарыбыз кыйналып, мындай зордук, зомбулукка кабылып, жашоо шарты оор мезгилди башынан кечирип күндө өткөрүп атышат. Biz bilmeyiz, özümüzün kursağımız çok, özümüz жақсы işimiz bolsa эле болду, башкалар менен кабарыбыз жок болуп атат. Топтошу мушташкандардын, ар кандай зордук, зомбулукка кабыл алган жаш өспүрүмдөрдүн келечегине кайта керек орай ошолордун алдын алуу максатында иш-чараны өткөрүп атабыз. Себеп дегенде биз ушугундай ата-энеси жок, тоголок жетим, жарым жетим, жакыр жашаган, мектепке бара албай аткан, мектепке формасы жок окуучуларыбызга азыр биздин ушул Сарыколот айыл өкмөтүнүн тейлеген биздин милициянын капитаны Азаматова Мерим деген кызыбыз өзүнүн жакын туугандары менен, бир туугандары менен, жора жолдоштор менен ошо жеке ошо спонсорлук кылып, ушуну бир топ 15 комплект мектеп формасын, 6 кап un, жана макарон, май, картошка, ушу үйгө керектенүүчү ушу тамак ашка азыктардын алып келип, ошону азыр ушул жерден азыр бөлүштүрүп берилди. Соц педагогдор менен бирге ошо үйлөрүнө алып кетип, таркатып, ошолордон кабар алат. Турмуш шарты оору. Ушул Сарыколот айыл өкмөтүндө иштегениме 5-6 айдын жүзү болуп калды. Ошол жумуштун арасында биз азыр айрылуу топтогу үй бүлөлөрдү кыдырып, эмне керек болсо, кандай муктаждыктары болсо, биз өзүбүз жеке спонсорлорду табып жардам берген аракет кылып атабыз. Биз эл менен иштеген үчүн элдин арасында аралап жүргөндө көбүнчө ушундай кыйналып жашаган семьяларды көрсөм, мен өзүм дагы эне болгондуктан эмнегедир жүрөгүм ооруп, анан ушуларга кичине болсо да жардам болсун деп, нарактан бирактан спонсорлорду табып иш алып баруудабыз. Азыр бизде ар 3-күнү Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүндө ушул жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлордун арасында бирдиктүү алдын алуу күнү болот. Бул күнү биз ошол ар бир айыл өкмөткө бөлүнүп, кыйналып жашаган жарым жетим, тоголок жетим, мигранттын балдарынан кабар алып, алардын муктаждыктарынан жардам берүүгө аракет кылабыз. Азыр биз ушул иш-чаранын негизинде 15 балага мектеп формасы менен камсыз кылдык. Ал эми 11-класстын окуучусу бүтүрүүчүсүнө секом окуу борборуна сертификат алып бердик. 4 айга жанагы жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоого. Андан сырткары 15-20 семьяга кичине болсо дагы продукт, азык-түлүк менен жардам көрсөтүлүп атат. Бир гана милиция эмес, мен ойлойм, ар бир жүрөгүндө мындай элине, жерине болгон сүйүүсү бар адам бул ушул жөн карап тура албайт андай адамдарды көргөндөн кийин. Албетте биз милициянын милдети деп айта албайм, бирок колубуздан келишинче жардам берүүгө биз даярбыз. Ушул эфирден пайдаланып, мен өзүмдүн спонсорлорума чоң ыраазычылык билдирип кетемин. Мындан ары дагы колдоо көрсөтөбүз, жардам беребиз. Бизге тактап эмне муктаждыктары болсо тактап бериңиз деп менден суранышты. Азыр ушул иш-чаранын негизинде азыр ар бир мектепке бөлүнгөн сотрудниктер список алып келет. Мен ошол список менен дагы барып, дагы мындан кийин дагы жардам берүүнү улантабыз буюрса.